общепит боюнча, тамактануу боюнча, ресторандар боюнча да 8% азыркы иштеп аткан 8%. Азыр жаңы Кабмин сунуш кылды 6 жана 5. 6 бул Бишкек ош шаарларында жана 5% бул региондорго, республиканын башка райондоруна. Мен региондон, Базаркоргон районунан бир мандаттуу шайланып келген үчүн, мисалы үчүн мен бул жерде мындай алып атат да, мени мындай деп түшүндүрүп атышат да, 8% кайсыл жактан чыкты дегенде, Бишкек ош шаарларында, чоң шаарларда 15%га чейин баягы кызмат көрсөтүү үчүн баягы төлөйт дейт. За обслуживание 15%. Биз 15%ын дейт, 8%ын дейт, мамлекетке төлөсүн деген таризде гана биз буну киргизгенбиз деп атат да. Мен шайланып келген региондо бул 15%, 10%дык жанагы обслуживание деген жок, Данияр Жолдошевич. Мен ошону сунуш кылдым эле. 3 эмес, 4%га 5%га чыгып атат да. Региондорду 4%га, ал эми 8% боюнча Бишкек шаарында калсын деген ойду айткым келип атат да. 8. Эмне үчүн бул жерде баягы үстөк акчасы дагы көп, анан сөзсүз түрдө 15, 20, 25%га чейин булар за обслуживание төлөйт бул жерде. Айбек Алмекович, негизи бул маселе тууралуу негизинен биз макул болгонбуз буга. Бирок жанагы Бишкек менен Ошту 8% өтө көп деп Хорика менен да бир нече жолу жолукканбыз. Анан кийин бул пайыздары негизи ошол ассоциациялар менен, жанагы ассоциация пищевой промышленности, жана Хорика деген менен иштеп чыкканбыз. Бирок жанагы региондордо бул чоң гана тойгоналардын немесине караштуу да. Эгерде чакан жанагы ишканалар боло турган болсо, алардын деле расчетун карап чыктык. Алар жанагы 8 миллиондук порогдон өтпөйт. Данияр Жолдошевич, мындай болуп атат да. Ошол биз региондор, мен өзүмдүн регион, өзүмдүн шайлоо округумду кыдырганда, элдер айтып атышат, бизге 4% кылып бере турган болсо, бизди толук төлөгөнгө дейт, бардыгыбыз ачык айкындуулук төлөгөнбү. Анан бардыгына ККМ коюп бере турган болсо, биз ошого макулбуз дейт. Биз 8%ды көтөрө албай атабыз, кыла албай атабыз. Бирок 8%ды кыскартып, баягы кыргызча кылып, баягы сүйлөшүүлөр жолу менен толук төлөнбөй атат деген мага ойду айтышты да. Ошон үчүн мен ушу мыйзам долбооруна ушул сунушту киргиздим эле. Айбек Алмекович, эгерде сунуштуңузду киргизсеңиз, мен деле колдогонго даярмын. Бишкекте, мисалы үчүн, өзүмө жоопкерчиликти алып, ошо 6 Бишкек, 4 регион. Эгерде ушул ситуациядан кандайдыр бир компромисс боло турган болсо, ага деле даярбыз. Эгерде макул болсоңуздар, менин сунушум Данияр Жолдошевич, өзүнчө коюп бересиз ушу региондорду 4%га. Чүрүү боюнча. Сизден түшкөн сунуштубу? Азыр. Рахмат. Андан кийин эми тобокелчиликтерге келели, Данияр Жолдошевич. Эгерде бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, кандай жоготуулар, кандай бюджетибизге тобокелчилик болот? Негизи Айбек Алтынбекович, кодексти сунуштама кылгандын алдында негизи расчеттор жүргүзүлөт, анын сценарий жана прогнозу жазылат. Сценарий менен прогноздун алкагында бизде жоготуулар жок бул кодекс менен. Негизи взаимокомпенсирующий нерселер бар. Мисалы үчүн жанагы эмени киргизип атканда, НСПны бир жылга узартканда эме кирип аткан, обезличенный лицалардыкы кирип аткан. То есть полный бул кодекстин эмеси сбалансированный болот. Жоготуулар жок. Жоготуулар буюрса жок болот. Эгерде ачык айкындуулук, жагымдуу климат боло турган болсо, бул көбөйүүгө алып келет, туурабы? Көбөйүүгө алып келет. Эгерде жанагы ККМ кирип ачык айкындуулук алып келе турган болсо, бул кодекс буюрса бюджетке кошумча салыктарды алып келет. Көлөмүн, салыктарды эмес, кошумча көлөмдү алып келет. Данияр Жолдошевич, эгерде көбөйүүгө алып келе турган болсо, анда жакшы, бюджетибиздин капчыгы толо турган болсо, биздин социалдык объектилерибиз, мамлекетте көп чечилбей турган мындай маселелер бар, көйгөй маселелер. Алар чечилет, Кудай буйрса. Көбөйтүшүбүз керек. Бирок мен сизден сурайынчы,